Men ilgari bir işxanada iштеп жүргөн кезде анын жетекчиси ишенбеген адам эле да өзү. Биресе айтсаң ишенбейт эле. Мен таң кала берчүмүн. Мисалы үчүн экөөбүз бир ишти кыла турган болуп, анан ал эми начальнигим да мага бир нерсени тайындайт. Анан мен барып туруп ал иш болбой калса, мен келип, мынер мындай болуп атат десем, койчу дейт. Анан кийин ал мага бир нерсени кыл дейт дагы, мен барып аны кылсам бир натыйжа болот да, мындай болуп калды десем, койчу, андай болушу мүмкүн эмес, койчу. Анан байкай баштадым. Көбүнө ушундай жооп берет экен, койчу деп. Чындап эле бул жерде сүйлөп ататыбы десем, чындап эле ишенбейт экен. Бир жолу чай ичип отуруп калдык. Анан мен ага дин жөнүндө сүйлөп берип атам да. Өзү бала кезинен угуп эле жүргөн нерселер экен, бүт эле бардыгын билген эле нерселер экен. Эми айлап бара чоңойгон бала го. Койчу ошо антип эле ушундай болсун. Эми койчу ушундай. Ошо деп көпкө эмнегедир мен оюмда ушул кишинин жооптору ишенбестиги менин оюмда көпкө жүрдү. Кийинчерээк анан мага ушунун акыйкаты ачылды. Адам ишенбес болсо бардык нерсеге ишенбейт экен. Ишенчек болсо бардык нерсеге ишенет экен. Мына видеонун аягына чейин көрүңүздөр, мен силерге ишеним жөнүндө айтып бергим келип атат. Көпчүлүк муну билет, билгендерге бул кайталоо, билбегендерге балким кээ бир нерселер ачылат. Ачылган нерселерди комментарийге жазып койсоңор, айтмакчы, мына каналга жазылып да койсоңор болот, пайдасы тиет. Ишеним Куран тилинде, араб тилинде иман деп аталат. Кыргызчага иман деп келди. Иман деген сөз ишеним деген сөз. Аны мындай чолок тилге которуп иман келтирүү деп калды да. Бул ишеним, ишенүү деген сөз, затында ишенүү. Ишенүү адамдын өзүнүн колундагы жеке ыктыяры экен. Мен азыр силерге ишеним жолун өзүм көргөн тажрыйбадан улам айтып берем. Кантип адам ишенет? Кантип адам ишенбейт? Аллах субханаху ва таала адамды керемет жараткан. Куранда астагфирулла ушу бар. Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим. Өтө көркөм өлчөмдө жараттык дейт. Өлчөм деген сөздү да балким тагыраак которгондор болор. Мааниси ушундай, өтө көркөм жараттык. Да. Жана бекеринен бүт барлыкты адам затына сажда кылгыла деген жок. Ва из кулна лил малаикати малаикати жуду ли адама фасажаду дейт. Жана алар адамга биз буйрдук, бардыгыңдар адамга сажда кылгыла, жана алар сажда кылышты. Илля иблиса, иблистен башкасы. Маселе эмнеде? Демек, адамдын Аллахтан кийинки эле макулук экендиги анын өтө жеткиликтүү жасалгандыгында. Мына ушул көркөм чебердикте адамдын мээсинде бир өзгөчөлүк бар экен. Алган маалыматтын негизинде адам акыл калчайт. Эстеп калыңдар. Адам алган маалыматы негиз болот акыл калчоосуна. Жана ушул акыл калчоодон келип чыккан тыянак дайым мээде доминанта менен иштейт экен. Же бул. Бул да Куранда бар. Биз эки жолду бердик. Дайым. Жөнөкөй тилге которсок, кылам кылбайм, барам барбайм, жасайм жасабайм, 2 рекет окуйм, 4 рекет окуйм. Койчу адамда дайым мээсинде эки ой келет экен. Ача ой келет экен. Ошонун кайсынысын тандайсың, тандаганыңа жараша аргументтер, маалыматтар ачылып отура берет экен. Эгерде мен азыр намаз окуйн десем, ушул чечимге келсем, намазыма тиешелүү маалыматтар мага келет. Мээмден келет ички маалыматтар, сырткы маалыматтар да, жай намаз, күн, ошого окшогон убакыт. Эгерде мен муногу тамакты жейм, муну жебейм десем, муногу тамак тууралуу. Койчу, адам кайсы доминантага басым кылса, ошол жак келет экен. Орусча накручивается деген түшүнүк бар, психологияга тиешелүү. Эгер бир ой келсе, аны накручивать этип отура бересиң дейт да. Мисалы аялың бир жаман сөз сүйлөп койсо, же адашып бир нерсени айтып койсо, эгер ошол сөзгө басым жасап туруп алсаң, анын артында кете берет. Бул дайым ушундай, бул недовольный, бул тиги бул. Эгерде аялыңдын жакшы жагын ойлоп кое турган болсоң, эми унутуп калган го баягы. Эми бул дайым унутуп калат ушундай деп плюсуна кетет. Ой. Түшүндүрө алдымбы? Демек, адамды Аллах Таала ушундай жараткан. Дайым бир ой менен эмес, дайым эки ача ой келет. Кайсынысын тандайсың, ошого жараша сенде ойлор, пикирлер, түшүнүктөр пайда боло берет экен. Эми ишеним боюнча да мына ушундай экен.
Bir nersege işenem deseng seni işendirүүчү oylor gelet eкен. Argumentler. İşenbeyim deseng seni işendirбей turgan, seni işenimden alыстата turgan oylor kelet eкен. Айтмакчы, алыстатуучу деген сөз арабча шатана деп аталат. Азгыруучу, алыстатуучу. Kıyamatта, суракта шайтан атат, biz болгону ой бердик деп атат. Алыстатуучу ойду бердик. То есть iman keltireyin dep turasың, bir nersege işeneyin dep turasың. Mынакта işenbe degende oy turat. Бирок бул ой күчтүүлүк кылат. Эмнеге? Бул тарапта сени азгыруучу, алыстатуучу фактор бар. Шатана. Мен айтайын дегеним, işenim же işen же işenbe. Или boy nersege, munun ак экенине işensең, munun актыгына далилдер бериле берет экен. Эгерде munun актыгына işenбейм десең, işenбей турган далилдер келет экен. Койчу бул кантип ак болсун, бул деген карамтыл болуп турбайбы? Өткөндө деле ушундайды көргөнбүз. Бул нерде мындай болгон. Жок, бул ак десең, ооба, бул ак ушундай болот да. Деп ушуну бекемдеген ойлор келе берет экен. Ошондон улам ишеним ар бир адамдын жеке өзүнүн тандоосу болуп эсептелет экен. Жана адам ушуну үчүн жооп берет экен. Ишенимди тандады же тандабады? Көңүл буруңуздар. Мен ишенимди кичинекей эле бүлбүлдөгөн нерсе сымал тандасам, койчу ушуну бир кызыгып көрөйүнчү десем, мен ушул жака тартып кетет экен. Койчу, бул болбогон нерсе го десем, ушул жака тартып кетет экен. Ушул детальды ойлонуңуздар. Или бой нерседе да эксперимент кылып көрүңүздөр. Кайсы жагдан алсаңыздар ошол нерсе ачыла берет. Адам мына ошол тандоосу үчүн жооп берет экен. Ошол тандоо ыктыярын адамга берет. Кааласаң ишенүүнү танда, кааласаң ишенбегенди танда. Кааласаң акты танда, кааласаң караны танда. Кааласаң бар, кааласаң барба. Эмнени каалайсың, муну тарбиялаш керек. Эми ишенимди тандасаң, ишенимдин мөмөсү, ишенбегенди тандасаң, ишенбегендин мөмөсү дедик. Атай бир канча жолу кайталап атам, ушуну ойлонушуңуздар үчүн. Көпчүлүк адамдар ушул жерде адашат экен. Мени бирөө келип ишендирсин деп отурат экен. Мени даватчылар ишендирсин, мени ата-энем ишендирсин, мени мугалимдер ишендирсин. Мага мунуну түшүндүрсүн. Түшүнүк ишенимден кийин пайда боло турган иш да. Ишеним болбосо түшүнүк болбойт. Ал өзү буга ишенбейт, бирөө муну ишендириш керек, анан бирөө муну түшүндүрүш керек. Муногу адашуу ушул экен балдар. Бизнес баштагың келеби? Мени бирөө ишендирсин ушуга десең ишенбейт экенсиң. Өзүң ошого ишенейинчи, көчүктү көтөрөйүнчү, биринчи кадамды таштайынчы деп отурасың, ишеним пайда болот сенде. Өзүңө ишенүү пайда болот, түшүнүктөр пайда болот. Ушуну менен ачылат экен. Жок, муну көзүм жетпей атат, мен коркуп атам, мени бирөө ишендирсин. Эч качан бирөө келип ишендире албайт экен. Эмнеге? Бул Аллах Тааланын сага гана берген жападан жалгыз сыноонун эң төрөсү болгон маселе ушул экен. Эмнени тандайсың? Ушунуңа жооп берет экенсиң. Ошондуктан кимдир бирөө мени ишендирип коюш керек, кимдир бирөө мага түшүндүрүп коюш керек. Балдар, түшүндүрүп коюу менен маалымат берүү эки башка нерсе. Маалыматты бере бересиң, ал жабык болсо, ал ишенбестикти, түшүнбөстүктү тандап алган болсо, ага сенин маалыматың иштебейт. Мен түшүнбөдүм деп отура берет. Даватчылар кандай гана дават кылбады. Ишенбейм деди, ишенбейт. Меккеге барып, ажылыкты өтөп келип, самолеттен түшөр менен арак ичкендер болгон. Ушуну тандап алган жабык. Биз бизнести үйрөтөбүз деп 2 ай чийип чыгат, баштабай кеткендер болот. Эмнеге? Ал өзү ушул маселеге жабылды, башка маселеде болбойт дегенде кирип алган. Демек, ишеним адамга берилген эң чоң неемат. Ошону тандасаң, ошол. Аны тандабасаң, неематтан кур калдың. Сөзүмдүн аягында Рамазандын бир символу бар. Жана панарлар бар, билесиңерби? Панарлар бар, жана алардын ичинде дайым жарык күйүп турат. Рамазан келди деген ошо панарлардын илинген сүрөттөрүн көп жакта, мечиттерде да бул бар. Мен адамды ошо панардай элестетем. Эгерде анын ичинде жарык жок болсо, ал панар караңгы, күңүрт, көрүнүшү да суук. Эгер ичинде жарыгы болсо, бул нур чачкан, сүйкүмдүү, бүт түстөрдү айкалыштырган кооздук. Адам мына ушундай панар экен. İçindeki otu özü kүйгүзөт экен. Өзү тамылзат экен. Бүлбүлдө отуруп өзү ошо койчу мен ишенейинчи десе, ушу бүлбүлдөгөн ишеним ушинтип алоолонуп бир кезде карасаң баягы адамдан нур алыска чачырай турган болот экен.
көптүн жолун жарытып бере турган адам болуп калат экен. Мен сиздерге ушуну тандашыңыздарды сунуш кылам. Түшүнбөсөңдөр ушул видеону бир канча жолу көрүңүздөр, эксперимент кылып көрүңүздөр. Ишенбейм деген нерсеге ишенсе болот. Ишене турган нерсеге да ишенбей койсо болот. Эмнеге? Бул сиздин тандооңуз. Ушуга жооп бересиз. Салам алейкум.